Бүгүнкү күндө курулуш айдыңы эбегей сүзөөсү жолунда эл дагы ошол жаңылыкты күтүп, улам барган сайын кооз, ыңгайлуулугуна качырып өзгөчөлөнгүсү келет эмеспи? Жакынкы күндөрдөн тарта кадимки кыргыз шырдагын ташка айланткан таш тамандар пайда боло баштады. Мына өзүңүздөр көргөндөй кадимки шырдактын үлгүсү менен түшүрүлгөн таш тамандардын үстүнөн басып өтүп атабыз. Бул таш тамандардын негизги эле өзгөчөлүгү бул кыргыздын оюлары түшүрүлүптүр. Ошондой эле ар кандай эң белгилери менен, ар кандай түстөр менен түшүрүлгөн экен. Бул мындай таш тамандар, брусчаткалар башкача айтканда Кыргызстанда алгачкы ирет чыгып жатыптыр. Кыргыздын накта улуттук балыктарын таман таш аркылуу жайылтууну максат кылган бул үй-бүлө жаңы үлгүлөрдүн үстүндө иштөөдө. Элдин табитине жараша түстөрдү, оюлар өзгөрүп турат. Ошондой эле ташка басылган ар бир сүрөт, эң белгилер өтө кылдаттык менен түшүрүлөт экен. Баарын колдо тарттык да, колдо тартып, анан анда деле бир туура эмес эмени баштап албайлы, туура эмес эмени тебеленди кылып албайлы, элдин талкуусуна калбайлы деп интернеттен бир сире изилдеп, өз колдорубуз менен тартып, бирден детальдан интернетке чыгардык. Анан эл кандай кабыл алат? Анан элдин обсужденияларынан көрүп, кээ бир жерлерин өзгөрттүк. Элдин талабы боюнчачы, элдин айткан пикирлери боюнча, кеңеш боюнча өзгөрттүк. Кагаздарын чыгарып келебиз, свети жок. Анан колдон үйдөн боёйбуз. Ар кандай светтерди берип көрдүк. Ошентип эме кылып, боз үйдү тартып, астына асказоону тартып, чыныгы кыргыздын жашоосун элестетип, анын өйдөсүнө эликтердин ойноп жүргөндөн кыялдандык. Таш шырдактарды өндүрүшкө берердин алдында алгач сүрөтүн, өңдөрүн тартып алышат. Андан соң Абылкасым мырза өзү ойлоп тапкан аппараттын жардамы менен ар бир оюну бөлүк кылып чыгарып, даяр болгон соң кадимкидей шырдактын кесиндилеринде кылып кураштырат экен. İşte sistemасы, матрица деп коебуз буну. Ушул матрицаны бул жерге момундай тизип туруп, столго. Анан бул жерге мисалы үчүн азыр желим бар өзү, пластмасса. Ошондой пластмассаны эмеп коебуз, азыр мына ошол иштөө системасын көрсөтөбүз силерге. Мындай пластмасса, мындай эле эндей эле пластмассаны бул жерге салынат. Мындай көргөндүн көз жоосун алган оймо таштардын сапаты баасы асман чапчыган брусчаткалардан ал да канча жогору. Демек, коомдук жайларга ал тургай ала тоо аянтын көркүн чыгарып төшөп койсо, неге болбосун? Айке Бекешова, Сыргабек Семетеев, Эмиль Эргешалиев, Кутмантан көрсөтүүсү.